Биринчи, экинчи жыйындардан байкап калдым да, мындай кире албай атабы же деңгээлдин жоктугу. Маселен биз 120 депутатка 2 гана вице-спикер болчу да. Булар азыр 30га азайып, кайта 4 вице-спикер керек. Бизге мынча комитет керек. Бизге мындай жеңилдиктер деп жатканы бул элдин кызыкчылыгы эмес. Бул мамлекеттин кызыкчылыгы эмес. Булар айта турган иш эмес болчу. Булар адегендере комитеттерди бөлүштүргөндөрдөн, кызматтарды бөлүштүргөндөрдөн эмес. Булар адегендере азыркы бүгүндө болуп жаткан актуалдуу маселелерден, эмне үчүн кышкы ОЗП деп коет да, күзгө кышкы болгон даярдык өкмөттүкү провал болду, жазга болгон даярдык кандай деп, ошол өкмөттүн маселелер боюнча баштаса болмок, анан өздөрү боюнча баштаганда. Бирок аларда азыр жакын парламентте өкмөттүн ишин көзөмөлдөө функциясы жок да. Жок. Ар бир ал экилүү окугун айтканга толук ар мүмкүнчүлүгү бар, микрофону бар. Алар өкмөттү чакырып алып туруп айтса болмок да, эмне үчүн онда болуп атат, эмне үчүн кумтөр боюнча маселени, эмне үчүн бюджет боюнча маселени кылык иш эбейт өкмөт. Анан булар келгенде эле актуалдуу маселеден эмес, өздөрүнө тиешелүү маселеден баштап дааратканага чейин түшүп кеткени, тамага чейин түшүп кеткени, бул алардын деңгээлине түшүп кеткени. Жок, баары бир кылык иш эбейт, өкмөт алар менен эсептешпейт да. Жок, эсептешет. Кеп мыйзамда эмес. Эми биз бүгүнкү күндө мыйзам менен жашап аткан жокпуз. Мыйзам менен жашай турган болсок, мыйзамда мындай нерселер көргөзүлгөн эмес да. Мыйзамда президенттин аппарат башчысы Акылбек Усенбекович, ал премьер-министр деле кызмат менен жүрөт. Андай Конституцияда каралган эмес да. А эгер биз мыйзамдын тамгалары менен так жашай турган болсок, анда таптакыр башка болмок.